Мына туугандар, мынау Илимдер Академиясына караштуу Акунбаев Алматы көчөнүн кезилишинен жогору кеткен, гектарлаган, ондогон гектарларды ээлеп турган ботаникалык бактын жогорку зонасы да, орусча айтканда, жогорку аймагында турабыз. Мынау Күнөскананын имараты экен кезинде. Мен ушул жерде көп басып көрүп, ушул ичим ачышкандан айтып атам да, мына кара талкаланып калган. Ушу башкы сооружениясы, мындай айтканда, Күнөскананын бир кезде көрдүң, мына жылыткычтары болгон, кандай Советтер Союзунун убагында салынган. Анан бери келсең, Замир. Мынау ушул Күнөскананын негизги мынау аянтыда мына каркастар калган. Эмне деген каркастар темирден салынган. Ай, бул Өзбекстанда эле болгондо, коңшу Өзбекстанда муну гүл кылат эле. Эмне деген өсүмдүктөрдү өстүрөт эле ушул жергечи. Эми гектарлаган, ондогон гектардаган жерлер жатат мына бул жерде. Ушул жерде шаркырап, аркырап агып атат суу. Талаалар жатат. Куурай басып, куурап жатат. Мындай айтканда. Ай, бизде бир уят калган элбиз, уят дегенди билеби, ар намыс деген калганбы бизде? Мына академиктердин кылганы ушул. Академиктер, Илимдер Академиясына барсаң, жарымы академиктер, членкорлор. Жалаң кызыл килем төшөп, кой басып жүрүшөт. Ошол жерде айлык алышат. Алардын пенсиясы менин түшүмө кирбейт, жолдоштор. Мен 3700 сом пенсия алам мамлекеттен. 40 жылдан бери ушундай маселелерди көтөрүп жазып жүргөн кишимин. Алар болсо, мен жазып жүрөм канчадан бери. Бу Кыргызстан армиясы генералдардын илимий ачылышы академиктердин өлкөсүнө айланганы качан? Мына кылган иштери. Ушул жерге бир кол ишембилик кылып, ушуларды тазалап, ушуларды ичсесе, ошолордун колу сынап, орой айтканда. А бекер элдин касынасына жеп ичип отурушат. Жараксыз адабияттарды, жараксыз китептерди чыгарып, Советтер Союзундагы жараксыз китептерди кайра чыгарып, мына тарых боюнча тактап бир маселе кое элек. Эмгичекти мына коңшу Казакстан, Өзбекстан тарыхын тактап койду. А бизде тарых такталып элек эмгичекти, мына тарых эле. Адабиятты кой эми, ал адабиятты өздөрү билгендей басып атат, каалагандай. Эми таң каламда, мына урматтуу президентке кайрылат элем. Бул академия деген реформа жасаш керек да. Бул реформа зарыл да. Биздин миллиондогон балдарыбыз эмнеге тентип кетип атат? Ушу бейиштей жерден, карачы мына чөп белден буралат. Быйыл Ташка да чөп чыкты. Ушул бейиштей жерден кетип атат кыргыздын балдар кыздары. Ай, бербейби жанагы Баткендин, Оштон кетип аткан балдарга багбанчылыкты билген, Каргадайдан ушул өсүмдүктөрдү өстүрүп, багбанчылыкты жакшы билген балдарга берсе, ушу аренданы. Ушул академияны эмес, Бишкектин жарымын багат эле ушул. Мына, кебетебиз бул. Анан академиктер кайсы президент болсо деле, ушу кошомат айткандан башка мен уга элекмин. Алардын ушу коомчулукка чыгып, бир мамлекеттин ишин сындаганын, же бир ушу курч маселе көтөрүп чыккан академикти көрө элекмин. Кечирип койсун алар. Бирок мындай бир ушундай бир кайдыгерликтин чегине жеттик да. Академиктерибиздин кылганы ушул. Анан эл бечара өзүнүн оокаты менен өзү болуп жүрөт. Өзүнчө тырмалап мына базарда жүрөт. А академиктер белен элдин касынасынан суунуп отурат, жолдоштор. Мына айлан кеткенде ыйламакчы болуп айтасың. Анан эми мына бизди көрүп аткан жарандар, туугандар, кайдыгер болбой үн кошуп, мына мындай бир пикириңерди айтып, бул ушул эле биз саларга кушубуз жок, кылар ишибиз жоктон дагы да айтайын, келген жокпуз да. Ушу күйгөндөн айтып атабыз мындай маселелерди. Ушул президентибиз угар бекен, бир жаңы кадамдарды жасап атат кээ бир жерлерде. Ошондойлорду бир чечкиндүү иштерге барар бекен деп айтып атабыз да. Я элибиз болсо балдарыбыз тентип кетип атат. Ыйламакчы болгондо кебетебизден келип айтып атабыз, туугандар. Шуну бир колдоп барыңар. Ушундай бир оңолуу жолуна түссөк деген тилек. Башка